Өлкөбүз туризм тармагында эбегейсиз потенциалга ээ. Мамлекет жана уюмдар аны өнүктүрүүгө кызыктар. Кыргызстан учурда туризм тармагын ар тараптан өнүктүрүү үчүн стратегиялык пландарды иштеп жатат. Чет элдик жарандарды жана жергиликтүү тургундар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатат. I'm French and I'm a traveler. Мен Франциядан келдим. Саякатчымын. Токтогулга келгениме 1 жума болду. Кыргызстанда 1 айдан ашык жүрүү планым бар. Кыргыз эли меймандос экен. Мени жакшы тосуп алышты. Туризм тармагын өнүктүрүү үчүн Токтогул Сатылганов атындагы музейде атайын эко жаратман фестивали өтүп жатат. Экотуризм бул жаратылышка зыяны тийбестен ошо жаратылыш менен суктануучу туризмдин бир түрү. Ушул экотуризмди өнүктүрүү аркылуу гана туруктуу башкарууга, туруктуу өнүгүүгө кадам жасаса болот. Бул Токтогул аймагынын Ала Атай жаратылыш паркынын аймагы абдан туризмге потенциалы жогору. Азыр музейдин ичинде экотуризмди жана креативдүү индустрияны өнүктүрүүнүн ыкмалары жөнүндө сүйлөшүп жатышат. Бул жака республикабыздагы алдыңкы эксперттер катышып жатат. Алар өзлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп жатышат. Великолепной возможностью для точки соприкосновения органов власти, местного населения и, конечно же, самих туроператоров. Программасы кандай колдоо көрсөтүп атат. Акыркы 10 жылда 40ка жакын долбоор ишке ашырды. Жаратман айымдар жамааты Баткенде биз 100дөй аялды окуттук. Кетмен Төбөдө дагы 100дөй аялдарды окутуп атабыз. Ошто буга чейин проект болгон, анда да 100дөн ашуун аялдарды окутулуп, креативдүү индустрияларды өнүктүрүүгө багытталган бүт окуулардан өтүшүп, жаңы иш орундар пайда болгон, сезондук жумуш орундары пайда болгон аялдарды мындай практикалык навык көндүмдөргө ээ кылып, мындай колуна инструмент катары карматып койгонбуз да. Ал инструмент менен алар казып, балык туткандай балык улоо сыяктуу өзүнүн уже ишкердүүлүгүн алып кете беришет да, акча таап стабилдүү кирешеге ээ болушат. 2023 жылдын апрель айынан ушул атайын унутула бараткан кыргыз өнөрчүлүгү боюнча ушу өрмөктү окуп үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү күндө биздин жаратман айымдар жамаатынан чыккан куракчылар, анан кийиз менен иштеген кыз келиндер көп. Алар ар кандай сепке, ошондой эле башка областтардагы кыргыздарга, ошондой эле туристтерге сырттан келген өздөрүнүн буюмдарын алгачкыларын сата башташты да. Биз буга чейин туристтер келсе, мындай көп маани берчү эмеспиз. Туристтер жүргөн экен депчи. Уже биз буларга катышып тренингтерге туризм боюнча биле баштаган сайын мындай туристтер келгенде алар менен кызыгып сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн ар кайсы өлкөдөн, Америкадан, Швейцариядан келген кыздар, ар кандай адамдар бар. Алар менен бир аз орусча же англисче бир аз сүйлөшө алабыз да. Бир аз кызыгып сүйлөшөбүз. Кыргызстаныбыз жөнүндө, кооз жерлерибиз жөнүндө айтканга аракет кылабыз. Фестиваль Токтогул районунда туруктуу экотуризмди жана креативдүү индустрияны өнүктүрүү боюнча дымактуу милдеттерди койгон. Бул болсо жаратылыш байлыктарын сактоого жана жергиликтүү калк үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө көмөктөшмөкчү. Назгүл Чуроева, Бекболот Догдурбеков, Кутмантан көрсөтүүсү. Şarkı